Нуркан эми биздин кыргыз элинде өзгөчө аял кишинин, аял затынын бир чоң ийгиликке жетиши же болбосо өзүнүн ушу эл алдында элдин кызы деген атка татыктуу болушу ошол сөздүн өзүнө жетиши бир өтө чоң эмгектерди талап кылат да. Анан дагы бир өзгөчө айта кетчү нерсе баягы буттосуулар дагы көп болот. Бул эми көп учурда биз ачык айтпаганыбыз менен жаш арабызда жашап келаткан бүгүнкү биздин өмүрүбүзгө коштоп эле келаткан нерсе да. Сиздин дагы ушул Нуркан деп атыңыз таанылганга чейин, ийгиликке жеткенге чейин бир канча азаптар, кыйынчылыктар, буттосуулар болгон болсо керек. Кантип жеңдиңиз? Бизге да үйрөтө кетиңиз. Же болбосо биздин көрүүчүлөргө. Айда туура суроо бердиң. Ар бир адамдын, өсө турган адамдын, деги ар бир пенденин жолунда Кудайым тоскоолдук берет. Ал тоскоолдуктан өткөн сайын ийгиликтер келет да. Оомат деген, ырыскы деген, береке деген, жакшылык деген чоң ушундай элдин алдына чыгуу деген бул жөнөкөйлүк менен келбейт, чоң эмгек талап кылат. Андан тышкары бул Кудайдын сыноосуна кандайдыр бир жооп берүү, ынанып көтөрө билүү болсо керек. Алпарчуулукта чыкканда биринчи чындыгында эле сен айткандай Кыргызда качан эле аял той башкарчу эле, Кыргызда качан эле аял эл башкарчу эле дегендей бир сөздөр болуп, биринчи алпарчуулукка чакырып жүргөн учурларда жанымда сөзсүз түрдө эркек мырзалар менен чогулуп барчумун. Алар микрофонду саламатсыңарбы дегенден кийин бербей да коюшчу да, башындачы. Анан биздин аттуу баштуу эле алпарчы агаларыбыздын бири айнанайын кой, аял качан эле той алып барчу эле, азыр тиги нампаныңды түйүп берет, чүпүрөгүңдү берет, ала кетесиң балдарыңа, олтур деп сөз бербей коет эле. Анан элдер келип сен сүйлө десе сөз беришпей. Анан ошондо мен аябай сонун сөздөрдү тапкам да. Кыргызда башка улуттан айырмаланып кыздарын сыйлап келген. Кыз бала келсе төрдөн орун берген. Кыз сыйлаган үй бүлөгө оомат келген. Кыз сыйлаган мырзанын башына оомат конуп, элдин башчысы, элдин жакшысы болгон. Курманжан датканын айтканы менен Алымбек датка баскан. Бир күндө оштон алайда ошто көздү чапкан. Түшүмдө жаман түш көрдүм деп канекейине айтса, Манас ата бара жаткан жолунан кайткан. Манастай эр азаматтыңды жыга сая турган кезден сайкалдай кызын кыргыздын бактысына сактап, найзасын жерге чапкан. Мына ошондой кызыңардагы кыргыз эли көмүскөгө каткан. Сайкал эненин ак батасы менен кожо жаш элин баккан. Жада келсе, жомокто да акылы жок баласына акыл чач, кара чачты тапкан. Кыргыз эли илгертеден аял жакшы болсо эркектин башына оомат кондуруп, эркекке келген ооматты аял тээп кетирип салат деп элибиз айткан. Мен ошол кыргыздын кызымын, сөздү баккан деп жүрүп, билесиңби, ушундай сөздөрдү элдин арасында алар мени курчуткан да. Канчалык ошол агаларым азыр ыраазычылык кылам, анткени алар менин жолумду тосуу менен, баягы элдин микрофон талашуу менен бекен, алар мени кайра өстүрүп, кайра чейралтып, кайра да жакшы нерсени издөөнүн алып келген да. Бир жолу ушундай чоң маареке алып баратканда, Ош университетинин проректору ал убакта 98-жылдары сөзгө аябай бай адам экен, чыгып эле мырзайымдын оону менен аракты ичпей сени көрүп мас болдум, винону ичпей сени көрүп мас болдум деп мырзайымды ырдай баштады. Анан экөөбүз айтыша кеттик, төкмөлөгөндөөрдөй болчу. Анан бир маалда мен айтып атпайбы, жеңе барсыңбы, оолуга кем калыптыр, ооздургун салып алып олтургузуп жаның ал дедим да. Дегенде эле тиги киши ыза боло кетип эле элдин көзүнчө эле айта бербеди. Сүйлөп келип эле аракты ичпей сени көрүп мас болдум, тигинтим деп сүйлөп келип эле акырында аны муну кечели ыштандарды чечели деп берди. Залдын ичи тып-тынч болуп туруп калды. Баары ойлошту, эми бул жаш кыз микрофонду алып ыргытып берет депчи. Анан мен ошондо жооп бердим да, атамдай болгон аталарым турат, энемдей болгон энелерим турат, кызыңар силерден кечирим сурап турат, жооп бербесе сөзгө сынат, силердин уруксатыңар менен мырзаңарга жооп берип турат деп. Мейли дедим. Кесси кечели, штандарды чечели, ошондо да болосуң эркектердин бечели дедим да. Дегенде эле жанагы эки жагынан кол кармасып эле проректор баары ээрчитип кетишти. Мени ойлошкон экен, бул азыр микрофонду ыргытып, ыйлап чыгып кетет депчи. Андай учурлар аябай көп болгон. Анткени эл ич өнөргенчи деп сөзгө чебер адамдар чыкканда, аялдык жагдан асылып, этең асылып, сөзгө асылып, ошолордун баардыгына эгерде сен дагы ачууң менен жооп берип койсоң, эл ал кишини түшүнөт да, сени түшүнбөйт да. Анткени сен ал жерде баягы башка ролдо турасың да. Ошон үчүн баягы ичиңдеги заарыңды да элге чачпай, күлүп, жайнап жооп бергенге эл тарбиялаган да.